Салам достор, Кыргыз Дамдары каналына кош келипсиздер. Достор, биз кыргыз элимин байыртыдан жасап келе жаткан таш кордосун жасадык. Эгерде кимге кызык болсо, анда биз менен видеонун аягына чейин чогулуңуздар. Биз таш кордого уйдун жана койдун этин колдондук. Азыр уйдун этин кесип тилкелерге бөлүп жатабыз. Бизде бул жерде 3 килограмм уйдун эти. 300 миллилитр өсүмдүк майын куйдук жана шашлыкка керектелүүчү татымды коштук жана туз кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Эми этти дагы өзүн туздайбыз. Эми соусту жакшылап колубуз менен шыбап чыгышыбыз керек. Эттин араларына киргизип. Эт жаш малдын эти болуш керек. Жана жаңы союлган эт болсо аябай жакшы болот. Мынакей эми пиязды алып, пиязды дагы 4 бұрышты кылып турап алдык. Пиязды колубуз менен жакшылап эскилеп алабыз. Мына эми туралган пиязыбызды эттин арасына салып чыгабыз. Пияздын согу этке жакшылап сиңиш керек. Эми идишке салып, үстүн жаап 2 саатка коюп коебуз. Бул жерде койдун сан эти. Аны дагы ушундай тилкелерге бөлүп тилип алабыз. Жакшылап тилип алгандан кийин бычак менен ушинтип сайгылап коебуз. Койдун этин дагы тустап алдык. Араларын ачып, жакшылап тузду шыбап чыктык. Эми соусту дагы араларын ачып, колубуз менен тегиз болуп шыбап чыгабыз.
Эми пиязды дагы араларына салып чыгабыз. Салып пакетке этти 2 саатка салып коебуз. Достор, мына эми биздин эттер 2 саат турду. Биз дандырга, бизде ушундай дандыр. Отунду салып биз от жагып баштайбыз. Бул дандырдын чекелери бүт кирпичтен же болбосо таштан болуш керек. Мына отубуз дагы күйүп, чок болуп турат. Эми даяр болгон эттерди пияздарын жакшылап кагып алабыз. Анткени пияздары күйүп калышы мүмкүн. Эми зымдарга байлап эттерди илгенге даярдап атабыз. Мына койдун этин дагы пиязын жакшылап кагып алдык. Мынакей эттерибиз дандырга салганга даяр. Эми дандырга ушундай кылып салып, оозун жаап, ылай менен жакшылап шыбап чыгабыз. Ичинен ысык чыгып, же болбосо аба кирип кетпеш үчүн жана эшигин дагы ылай менен шыбап койдук. Достор, 45 мүнөттө бышат. 45 мүнөт бышканга чейин мен сиздерге табияттын коозугун көрсөткүм келди. Мынакей караңыздарчы, аябай кооз табият. Мына 45 мүнөт дагы өттү. Достор, азыр ачып этти көрөбүз. Мына достор, биздин эттер дагы аябай жакшы бышты. Мынакей азыр кесип көрөбүз. Аябай жумшак, аябай даамдуу болуптур. Достор, дандырда бышкан эттин даамы аябай бөлөкчө. Сиздер дагы ушундай кылып жасап көрүңүздөр. Эгерде сиздерге ушул рецепт жакса, анда сиздердин оюңуздарды күтүп калабыз. Каналыма жазылганды унутпаңыздар. Видеону биз менен улуп аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.